Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрөгалык кылган учурунда саясий, экономикалык жана коопсуздук маселелери боюнча бир катар демилгелерди ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар. Терроризм, экстремизм коркунучу күчөп турган чакта өлкөнү коопсуздук абалын талкуулоочу аянтча катары сунуштаса болорун. Мындан сырткары Бишкекте укук борборун ачуу, уюмдун өнүгүү банкын жайгаштыруу сунуштары ортого салынды. Кененирээк кабарчыбыздын материалы. Кытайдын Циндао шаары Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйыны июнь айында мына ушул жерде өтүп, 2018-19 жылдары уюмга төрөгалык кылуу Кытайдан Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Шанхай кызматташтык уюмуна бул жолу Индия менен Пакистан кошулуп, биримдик аймагы жана калкынын саны жагынан кеңейди. 4 мамлекет дүйнөдөгү ири ядролук державаларга кирет. Аймакта терроризм, экстремизм коркунучтары курчуп турат дешет адистер. Андыктан Кыргызстан өзүн коопсуздук маселелерин талкуулоочу аянтча катары сунуштаса болот. Маселен, Сирияда тынчтык орнотуу боюнча бардык сүйлөшүүлөр коңшу Казакстанда өтүүдө. Серепчилер белгилегендей, азыр Ооганстандагы чыр-чатакты жөнгө салуу маанилүү маселелерден болуп турат. И заявить о себе как страна, которая может... Кыргызстан бул аянтча аркылуу коопсуздук маселелеринин чечилишине салым кошсо болот. Азыр көйгөй көп. Ооганстанга башка мамлекеттердин кийлигишүүсү күчөп жатат. Бириккен Улуттар уюмунун уруксаты жок аскердик күч колдонулууда. Кээ бир топтор аймактагы чыр-чатактарды өз кызыкчылыгына пайдаланып жатышат. Кыргызстан мына ушул маселелердин чечилишине түрткү болсо, тарыхта калмак деп ойлойм. Бул уюмдун өнүгүшүнө да чоң салым кошот. Шанхай кызматташтык уюму акыркы убакта коопсуздуктан сырткары экономикага басым жасоодо. Акыркы жыйында Кытай ШКУнун алкагындагы инвестициялык долбоорлорго 30 миллиард юань же 4,7 миллиард доллар каражат бөлөөрүн жарыялады. Экономикалык долбоорлордун басымдуу бөлүгүн бир жол бир алкак программасынын негизинде ишке ашыруу мерчемделүүдө. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн транзиттик жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу да өбөлгө болмокчу. Темир жол иштесе, жүктөр түздөн түз биз аркылуу, Кытай аркылуу жанагы Тынчтык океанга чыгууга мүмкүнчүлүк болот. Биз аркылуу Өзбекстан жанагы чек арасы жок мамлекеттерде товарларды алат. Анын ортосунда биз да пайдасын көрөбүз. Анан жанагы ортомчу төлөмдөр Кыргызстанга төлөнөт да, ошол чоң пайда болот. ШКУнун кезектеги жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков уюмдун өнүгүү банкын түзүп, анын башкы кеңсесин Бишкекте жайгаштыруу сунушун берген. Бул өз кезегинде өлкөдө каржы институттарынын өнүгүшүнө өбөлгө болот. Айрым серепчилер өлкөдө Шанхай кызматташтык уюмунун укуктук борборун түзүү сунушун да айтышты. Ташкентте карап көрсөк, бул антитеррористический центр ШОСтун бар. Кыргызстанда мына финансылык центр катары, каражат центр катары болсо, анда бизге жакшы болот эле. Бизге каражат, жаңы жумуштар, жаңы орундар ачылмак да. Геосат жагынан да, дипломатик жагынан биз жаңы тажрыйба алабыз да. Мындай аймактык деңгээлде кандай иштеш керек, башка мамлекеттерден башкарыш керек депчи. Ошону мен жакшы максат менен иштеп атабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрөгалык кылуу учурунда мына ушул өңдүү саясий, экономикалык жана коопсуздук маселелери боюнча бир катар демилгелерди ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар. ШКУ саммити 2019 жылы июнь айында Бишкекте өтөт. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал.